Assalamu alaikum. Soradınız, cevap berem. Kezekteki soru. Men bir jolu sizdin жеңүүчү тууралуу айтып жаткан лекцияңызды уккам. Ошол лекцияларыңызды интернеттен таппай койдум. Аны кайдан тапсам болот? Мага абдан керек болуп жатат. Ооба, менин жеңүүчү деген лекциям бар. Мен өзүмө да жагат, аябай күчтүү лекция. Бул мотивация наркомандарына каршы коюлган сунуш. Бүгүн тилекке каршы биздин көпчүлүгүбүз мотивацияга муктажбыз. Жөнөкөй эле бир нерсени кылыш үчүн да бизге мотивация керек. Ушул сөз модага айланды. Мотивация кадимгидей шыктандыруу да, мындай жөлөп тургузуу. Кылчы муну, кана эртең менен ойгонсоң, кана турсаң, намаз окусаң, сонун болот. Намазда мындай нерсе бар деп. Ал эптеп намазын окуйт, анан кийинки пешин намазын дагы шыктандырышың керек. Эми пешинге жүр. Ар бир ишине мотивация беришиң керек. Аны кедейликтен чыгыш үчүн да мотивация беришиң керек. Акчаны иштеткенди үйрөнүш үчүн да мотивация беришиң керек. Үйлөнгөнгө да мотивация беришиң керек. Балалуу болууга да мотивация. Койчу ал мотивация наркоманы да. Өмүр бою сен мотивация берип жашай албайсың да. Анан мындан акча тапкандар пайда болду. Чет элден мотиватор тренерлер келет. Алар арзан эмес, 400-500 доллардан билеттерин сатат. Анан биздин жолукчандар, сакалчандар колтугунда мотивациянын мекени болгон китеп, аны 72 жолу bir күндө окуйт намазында. Бирок ошолор кирет акчага сатып алып, угуп отурат. Алар ушундай шыктандырат. Алардын берген шыгы 3 күндөн нары өтпөйт. Акчасын төлөйт, угат. Ой, мен билбей жүргөн экенмин. Ой. Кайра баягы тас кейпине келет. Мотивациясы ашып барса bir айга жетпейт сарият. Эмнеге? Дайым акча издейт, да мотивация издейт. Акча издейт, да мотивация. Эмне үчүн Кыргызстанда бизнес өнүкпөйт? Себеби мотивация күтүп отурат бизнеске, инвестиция күтүп отурат бизнеске. Бизнес менен коммерциянын айырмасын билбейт. Анан албетте мотивацияга муктаж. Мотивация наркомандар. Анан ар түрдүү тренингтер, тренерлер баштайт анан кийин. Акча иштейт кадимкидей. Жеңүүчү ким десе, ал мотивацияга муктаж эмес. Ал чыккан кырдаалды жеңет. Эмнеге максаты бар жашоодо. Эгерде сиз бир жака барам десеңиз, жолуңузду билесиз, кантип барышты билесиз, жана жолдон пайда болгон ар бир кырдаалга сиздин жоолуңуз бар. Берден аттап өтөм, берден секирип өтөм, берден сойлоп өтөм, берден чуркап өтөм. Буга алаксыбайм, буга маани бербейм. Мына ушундай. Жеңүүчү мына ушул киши. Ал шыкка, мотивацияга муктаж эмес. Ушул жөнүндө менин лекциям бар, өтө күчтүү лекция. Мен өзүм ушул лекцияны окуп атып, өзүм көп нерсени ачам. Өзүмө көп нерселер ачылат барган сайын. Өзүм да ушул лекцияны окуганды жакшы көрөм. Анан келишет мага атайы. Көбүнчө аттуу баштуу кишилер эле 3төн 4төн чогулуп келишет. Мен окуп берем, ушул нерсени түшүндүрүп берем. Жаныбызда эле жүргөн нерсе ушул дейт. Мунерибизде эле жүргөн нерсе. Ооба, мен эми пайгамбар эмесмин. Мен деле аны бирден алган жокмун. Өзүмдүн тажрыйбамдан, Куран сүннөттөн, мисалдардан чыккан лекция жана жардам берген жерлери бар. Кызыксаңыздар, талап кылыңыздар, окуп беребиз иншалла.